Бул жерде балыктын 3 түрү бар. Карп, сазан, беламур. Бул өзүбүздүн эле мына өзгөндөгү рыбный хозяйстводан алынган балыктар. Ошол жерден алып келип салганбыз. Мына Кудай буйруса дагы 1 ай, 1,5 айдан кийин 1 жыл болот салганыбызга. Бул балык негизгиси суунун жылуулугун сүйөт экен. Өтө муздак сууга анчайын жакшы болбойт экен. Ошондуга байланыштуу суусун кичине тайызыраак кармайбыз, терең эмес өтө. Бул жердин тереңдиги азыркы моментте көтөрдүк. Себеби мына суу токтобойт дегенге байланыштуу сууну азыр көтөрүп койдук. Эртең муну кайра түшүрөбүз убага келгендечи. Негизи бул балыкка 1 метр эң чукур жери, тайыз жерлерин 40 сантиметрге чейин кармап атабыз. Суунун көлөмүн ошого чейин кармап атабыз. Азыр бул жерде где-то мен 3,5 миңдин тегерегинде балык салганмын. Эми балалап кетти, билинбейт экен. Былтыр эле баштаган балалашты. Быйыл дагы балалады. Азыр эми балыктын количествосу көбөйдү. Чоңдугу алды 1 килограммга жакын болгон, былтыр эле көргөм. Былтырдан бери кыштын күнү бул чейинге кирет экен. Чейинге киргенден бери чыккан чыкпаганын деле көрө элек негизгиси. Бирок чейинге киргенде кандай? Постоянно чейинде жатпайт экен. Убага келгенде чейинге кирет экен, кайра чыгат экен. Ушундай чыгып тамак жеп турат экен бул деле. Бул көзөмөлдө турат. Ушул жерде азыр жем өзүнүн багы идиштери бар. Суунун жээктерине койдуруп койгонмун. Аны тартып алып, балык баккан жигиттерим карап турат. Азыркы моментте 4-5 киши иштейт. Себеби кичинерээк пока. Буйруса эми план кылып атабыз, мына быйылкы жылга көбөйтөбүз деп. Бул балык чарба негизи бул кызыккандын деле себеби өзү жөндөн жөн эле чыгып калды. Могу жерге расход көп кете турганын ойлонуп эле лучше бассейн кылып эле балык салып көрөйүн деп салып көрдүм. Муну былтыр салып көрдүм, Кудай буйруса жакшы экен, бакса болот экен. Уже быйылкыга мына план кылып атам. Дагы көбөйтөм, Кудай буйруса. Келип эс ала турган ушундай бир жайга айлантайын деген планым бар. Общий 4 түрү бар азыр менде. Форель бар, беламур, карп, сазан. Форельди 3,5 миң алып келгенмин, 3600. Бул балыкты приблизительно 3,5 миң деп алганбыз. Килограммдап сатат экен муну. Форельди штуктап сатып алганбыз. Бир штугун 35 сомдон алып келгем. 15 сантиметрликтерин где-то алып келгем 35 сомдон. Негизи 7 сом, 10 сомдон өйдө бар экен форельдер. Азыркы моментте өзүм жашаган эле мына өрөөнүмөн көп адам кызыгып атат. Ушул кандай кылганымды сурап атышат келип, алар дагы ушу ачканга аракет кылып атышат. Ушу конкретно кызыккан уже 2 адам быйылкыга дагы 2 киши 2 үй бүлө ачабыз деп атышат. Мен эми колуман келген советимди бердим. Кандай кылыш керек, суунун тереңдиги кандай болуш керек. Тиги эмеге аябай терең, канчалык терең болсо форельге жакшы болот экен. Канчалык тереңин зыяны жок экен. Буга наоборот. Себеби күн жегенди жакшы көрөт экен бул. Азыркы эми күн кичине ысык болбогонго байланыштуу балык чыкпай турат. Негизи күн ысыганда кадимгидей үстүнө чыгып алып калкып калат могу балыктар дагы. Ысынат кадимгидейчи ысыкка. Ошону эми былтыр ошол нерсени байкадым негизи. Кыргыз эли основном биз эми мал чарба кармайбыз. Эми мал чарбага караганда бир топ жеңил экен. Себеби астын тазалабайсың, чөп бербейсиң, жемин бербейсиң. Жемин бересиң, тоюс. Болду. Суусу өзүндө мунуку ошол жеңилдиги ошол экен. Негизи суусун гана азайтпай карап турсаң, негизи жеңилдиктери ошол экен. Постоянно ошол жемин көзөмөлдөп турасың. Бул балыкта жем акурларына жем такыр азайбайт. Уже азайып баштаганда эле салдырып турам. Форельге күнүгө 2 мал чачабыз. Ал свежий жебесе форельге болбойт. Негизи ар бир адам деле бир нерсени кылаардан, конечно, кирешесин биринчи санайт. Негизи кирешелүү эле бизнеске кошулат экен бул. Азыр эми силер айткандай бул күз убагында киши көп келет экен балыкка. Мына жазда негизи сезон өзүм мурда мен балыкты өзүм тутчумун башка жактарга барып. Эми мурда деген мынтип баккандар эмес, биз эми тала көлдөргө барып тутчу элек, сайларга барып тутчу элек. Негизи жазда балык ачкараак болот, жакшыраак тутулат. Негизгиси ошентип билчүмүн. Негизи ошондой эле экен, түнү менен, кышы менен
чейинге жатканга байланыштуу жазда жакшыраак түшөт окшойт деп ойлойм. Негизи эми ошо дагы до конца билип бүтө элекмин. Эми салып көрөлүчү. Ох. Бар. Муну эми мен изучать этип эле өзүм ойлонуп, бул чымын-чиркейге коюлган свет негизи. Чымын-чиркей буга келет, сууга түшөт, ошону кадимкидей жегенин өзүм күбө болуп көрдүм. Түндөсү светти күйгүзгөн кезде азыр эми суук болгонго байланыштуу чымын-чиркей жок. Чымын-чиркей, көпөлөк ошого окшогон жандыктын бардыгы светке айланган сайын сууга түшкөнүн балык жеп атканын көрдүм. Ошого коюлган негизги план ошого. Буга негизи жарыктын кереги деле жок. Балыкты бака жебейт негизи. Жылан жейт, бирок жыланды каратып турам, балдар карап турушат. Келген моменттер болду, бир-эки жолу жылан кармашты. Анан негизи бака деле бар, эми жок эмес, бирок бака жыланды балыкты жебейт. Менимче жебейт.